не успеваем, жетишпей атабыз. Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими Гапар Мадаминов окутуучулар менен студенттерге кантип үзгүлтүксүз билим алса болорун бөлүштү. Мындай мүмкүнчүлүк Ошмонун педагогика, искусство жана журналистика институту уюштурган заманбап шарттарда үзгүлтүксүз билим берүүнүн көйгөйлөрү деп аталган илимий методологиялык семинарда түзүлдү. Иш-чарада билим берүүдө жасалма интеллекттин пайда жана зыян тараптары айтылды. Менден мындай суроодо сиз үзгүлтүксүз билим алуу деп атасыз. Ошол IT, жасалма интеллект деген бул нерсени балким жашы 40-ка 50-ге жетсе деле мугалим болсун. Уюштурушчулардын айтымында мындай иш-чарага студенттер жана мугалимдерге чоң тажрыйба ашырат. Бүгүнкү өткөрүлүп аткан илимий методикалык семинардын негизги максаты биз университетте азыр баллон системасынан 40-60 иштеп, ошонун ишинин эң негизги маселелеринин бири студент менен мугалимдин биргеликте иш аракетти жасоосу деген маселени быйылкы жылы киргиздик да. Мына ошол маселеде магистранттарга биз азыр учурда онлайн, офлайн формасында өтүп туруп, студенттер менен биргеликте чогуу залга чакырып туруп өткөрдүк да. Максат эмне болуп атат? Максат ушул жогорку мектептин педагогикасынын теориялык алган билимдерин практикада канчалык деңгээлде иш жүзүнө аткаруусун жолго коюу маселеси болду да. Магистранттардын деңгээлин көтөрүү маселеси болуп атат. Даже Чыңгыз Айтматовдун томдук эмгектерин окугандыктан автоматтык түрдө бизге